Нью-Йорк шаарындагы Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 76 сессиясынын алкагында тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, Бириккен Араб Эмираттарынын өнөр жай жана алдыңкы технологиялар министри Султан Аль-Джабер менен жолугушту. Тараптар эки жана көп тараптуу экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү маселелерин талкуулашты. Тышкы иштер министрлигинин башчысы, энергетика жана инфратүзүм министри Сухейль Аль-Мазруи менен бул өлкөнүн ири компаниялардын жетекчилеринин 2021 жылдын сентябрь айынын башында Кыргызстанга болгон сапарын жогору баалады. Практикалык натыйжаларга жетүү максатында кайра жаралуучу энергия булактары, айыл чарбасы, туризм, жашыл технологияларды өнүктүрүү жана логистика чөйрөсүндөгү долбоорлордун пакети эмираттык тараптын кароосуна берилди. Тараптар Кыргызстанда жашыл экономиканы өнүктүрүү чөйрөсүндө биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашты. Эл аралык уюмдардын алкагында өз ара колдоо көрсөтүү маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Эмираттык тарап көп тараптуу институттардын алкагында көтөрүлгөн демилгелерди жана көрсөтүлгөн талапкерлери тууралуу маалымат берип, аларды колдоо өтүнүчү менен кайрылды. Руслан Казакбаев Султан Аль-Джаберди Кыргызстанга келип кетүүгө чакырды.